Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай тоюмдуу жана даамдуу макарондон аш болмокчу, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге керектелүүчү азыктар ушулар. Аларды турап алдым. Өзүңүздөр каалагандай формада турап алсаңыздар болот. Кызытылган казанга жытсыз өсүмдүк майынан куябыз. Этти салып, жогорку температурада кызартырып кууруп алабыз. Андан соң пиязды салдым. Айта кетүүчү нерсе, биздин этибиз туздалган, ошон үчүн эч кандай туз салганыбыз жок. Бир аз эле кууруп алгандан соң сабизди да салып баштайбыз. 1-2 мүнөттүн тегерегинде кууруп, андан соң картошканы салуу керек. Картошканы да көп куурубай, томат пастасын салабыз. 1 чай кашыкта туз. Жакшылап аралаштыруу керек. Макаронду салабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан соң, жарым литрде суу куябыз. Муздак эле суу. Мына эми үстүн жаап, төмөнкү температурада 30 мүнөткө дымдап коебуз. Мына биздин тамагыбыз бышып чыкты. Аябай жөнөкөй, даамдуу, тоюмдуу тамак болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Жакса лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Каналыбызда конок болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.